өзүңүз билесиз, шайлоо кампаниясы өтө кымбат. Бирок Конституцияда ушундай чектөөлөр жок да. Каржылоо чектөөлөр бул адамдын укугуна терс таасирин бере атпайбы? Отайнур Төчин, сиз айтып атасыз, мына бир машинанын дагы мындай баасына келбейт деп. Бирок ачык эле айтайлычы мындай. Мисалы шайлоо учурунда сиз билбейсиз, 20-жылда ким менен барасыз? Мүмкүн бийлик партиясы менен барбайсыз. Билбейсиз да, туурабы? Акча жок болсо кантип эми сиздин укугуңуз кандай болот? Ар кандай партиялар бар да. Кээ бир айтышы мүмкүн, биз күрөөнү төлөйбүз, кишине мындай избирательный фондко акчаны беребиз, ошол менен кете беребиз. Мүмкүн алардын агитация формасы кичине башкача болот. Тем более азыр билебиз, мына азыр пандемияга карата биз дагы эле азыр мындай классикалык түрүндө агитацияны кылсак, ким билет кандай болот? Пандемия учурунда. Ким билет? Мүмкүн ошол эле массалык маалымат каражаттардан эле агитацияны кылыш мүмкүнбүз.